Кичинекей акылман ирими. Мугалим Кенжеева Аида Алымбековна. Бишкек шаары. Саламатсыңбы кичинекей акылманым? Келгиле, сабакты баштаардан мурун санап денебизди машыктырып алалы. Оңго, солго 30-дан 40-ка чейин санап жоюлабыз. Сүрөттү карагылап, ушул балдардай болуп, колуңарды белиңерге коесуңар, бир колуңарды өйдө көтөрөсүңөр дагы. Кеттик. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Азаматсыңар. Эми балдар, колубузду өйдө көтөргөндө буттарыбызды эки жакка таштап секиребиз. Ал эми колубузду түшүргөндө буттарыбызды чогултуп туруп секиребиз. Кана кеттик. Даярсыңбы? Кеттик. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Азаматсың. Чарчадыңбы же чарчаган жоксуңбу? Азаматсың, сен чарчабайсың. Сен кыйын боласың да. Эми терең дем ал. Мурдуң менен абаны жут, оозуңдан чыгар. Шашпай, тизеңди бүкпөй туруп, бутуңду кучакта. Анан оңго чейин сана. Кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Азаматсың. Бүгүнкү сабакта биз 40-тан 50-ге чейинки сандар менен таанышабыз. Даярсыңбы? Мына 40-тан 50-ге чейинки сандар ушулар. Азыр чогуу санайбыз. Санаган оңой эле балдар. Биринчи 40 деп айтасызар. Андан кийинки бирдиктерди кошуп коесуңар. Мисалы 40, андан кийин 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, анан 50. Азамат. Балдар, силер 50 деген санды кайсы жактан көп кездештиресиңер, а? Көрдүңөр белеңер? Ооба балдар, 50 санын биз акчадан көрөбүз, 50 сомдуктан көрөбүз. 50 сомдукта кимдин сүрөтү бар эле балдар? Эстегилечи? Туура айтасыңар, Курманжандатка. Алайхан ышасы Курманжандатканын сүрөтү чагылдырылган. Бул 50 сом. Эми келгиле балдар, 50-ге чейинки сандарды кошууга үйрөнөлү. 40 кошу 3 канча болот? 43 болот. Азаматсыңар. 40 кошу 2. 42. 40 кошу 8. Канча болот? 48. 40 кошу 4. 44. 40 кошу 1. 41. Азамат. 40 кошу 9. 49. Азаматсыңар. Кеттик. 41 кошу 3. Биринчи 40 айтылат,
Анан 1-ге 3-тү кошобуз. 1-ге 3-тү кошсо канча эле? Туура, 4. Демек 40, анан 4. 44. 43 кошу 5. 3-кө 5-ти кошобуз. 8. Демек 48. 46 кошу 2. 6-га 2-ни кошобуз. 8. Демек бул дагы 48. 45 кошу 2. 5-ке 2-ни кошобуз. 7. Демек 47. 43 кошу 3. 3-кө 3-тү кошобуз. 6 болот. Демек 46. 42 кошу 7. 2-ге 7-ни кошсо канча эле? 9. Туура. Демек 49 болот. Бул эсептерди дептериңерге көчүрүп, жоопторун жазып койгула, балдар. Сандарды туура жазабыз, чакмактан чыгарбайбыз. Сызыктан сызыкка жеткиребиз. Өйдөдөн ылдый, солдон оңду көздөй жазабыз. Унутпайбыз, балдар. Азаматсыңар, балдар. Азыр болсо, төмөнкү тапшырманы аткаргыла. Өйдө жагында мына 1, 3 деп турат. 1 көппү же 3 көппү? Албетте 3 көп. Демек 3кө чоң белгисин коесуңар. 5 көппү же 7 көппү? Туура, 7 көп. 7ге чоң белгисин коесуңар. 7 көппү же 9 көппү? Азаматсыңар. Белгилерди койгула. 2 көппү же 4 көппү? Коебуз белгисин. 6 көппү же 8 көппү? Азамат. 4 көппү же 6 көппү? Азамат. Бүттүк. Эми астында, балдар. Чекиттерди көрүп атасызар. Биринчи тоголоктун ичинде канча чекит бар экен гана санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 чекит бар экен. Бул жакта 6 саны көрүнүп турабы силерге? 6 чекитти 6 санына туташтырабыз. Дагы квадраттын ичинен 6 чекит табабыз. Туташтырабыз. Азаматсыңар. Кызыл карандаш менен туташтырсаңар, квадратка да кызыл карандаш менен. 1-ди көк карандаш менен туташтырсаңар, квадратка дагы көк карандаш менен туташтырасыңар. Гүлгүн менен туташтырсаңар, квадратка дагы гүлгүн менен туташтырабыз. Тегеректин ичин, квадраттардын ичтерин боеп койгула. Туташтырган өңү кандай болсо, тегеректин ичи дагы, квадраттын ичи дагы ошол түстө болушу керек. Азаматсың. Туура аткардың баарын. Жакшы аткардың, таза жаздың, азамат. Кичинекей акылманым. Сен билесиңби, мамлекет деген эмне экенин? Ойлонуп көрчү. Бул сөздү биз сабактан көп укчубуз, Мамлекеттердин, балдар, өзүнүн жери, эли, анан өзүнүн сүйлөгөн тили, желеги жана герби бар болот. Мисалы биздин мамлекетибиз Кыргызстан. Кыргызстандын өзүнүн мындай болгон жери бар. Анан да Кыргызстандын туусу бар, желеги бар. Силер муну жакшы билесиңер. Андан кийин герби бар. Азаматсыңар. Кыргызстандын өзүнүн жашаган эли бар. Ал бизбиз, Анан сүйлөгөн тилибиз бар, мамлекеттик тилибиз. Ал Кыргызстанда кыргыз тили.
азаматсыңар. Ошон үчүн биздин Кыргызстан кыргыз мамлекети. Кыргызстандан башка мамлекеттерди билесиңби? Кайсы мамлекеттерди билесиң? Жер шарында балдар 197 мамлекет бар экен. Бизге таанымал мамлекет Россия. Силер Россияны жакшы билесиңер, Россиянын желеги ак, көк, кызыл түстө экен. Таанышып алгыла. АКШ, Америка деп коебуз, Америка Кошмо Штаттары. АКШнын желеги ушул. Кытай кайра кайталанып жатат. Япония. Андан кийинки мамлекет Корея. Андан башка Франция, Италия, Индия, Белоруссия, Украина, Улуу-Британия жана башка көптөгөн мамлекеттер бар. Сен дагы кайсы мамлекеттерди билесиң? Кайсы мамлекеттердин желегин билесиң? Азаматсың, акылманым. Эми үй тапшырманы жазып ал. Биринчи тапшырма. Математика дептерине 30, 40, 50 сандарын катар кылып жазып чык. Мисалы, бир катарга 30ду жазасың, экинчи катарга 40, үчүнчү катарга 50. Бирок шашпай, сылуу, таза кылып жазгыла. Экинчи тапшырма. 50 санынын ромашкасын жеңил мисалдар менен көрсөт. Математика дептериңе иште. Үчүнчү тапшырма. Мамлекеттердин желектерин үйрөн. Ушуну менен бүгүнкү сабак бүттү. Силерге чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.